Урматтуу телекөрүүчүлөр, ардактуу достор, биз эфирибизди улантабыз. Соңку мүнөттөрүбүздө биз бирок ошентсе студиябыздан орун алган конокторубуз бар, коногубуз бар. Керемет татынакай биз айымыбыз бар. Жаздын алгачкы күндө биздин студиябызды кооздоп, студиябызга көрүп берип келип калган коногубуз биздин Айымдар коомдук кыймылынын инициатору, Экадемик коомдук фондунун президенти Айжан Чыныбаева. Эжекебиз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мадаңыз менен кандайсыз? Эң сонун бүгүн 1 март, 1 жастын күнү. Бирок кичине стресс болуп жатабыз, анткени биздики чоң мареке болот. Ошондуктан стрессти сизге келип жайын деп атам. Келиңиз, ушу сизди стресс кылган мареке тууралуу кененирээк айта кетиңиз. Мен коомдук ишмер деп айтышат, мени эсептешет. Бирок мен жөнөкөй эле бизнес-вумен, бизнес-леди деп жүргөмүн. 20 жылдан ашык ар кандай элге жардам берип, аялзатка жардам берип проекттер менен жүргөнбүз. Мен көптөгү ассоциациялардын, бизнес ассоциация жана аялдардын ассоциациясынын мүчөсү болуп, мен ойлондум. Бирок жок, бир мага жаккан ассоциация же фонд, каякта баары үйдөгө отурган айымдар, же докторлор, же мэриядагы иштеген, тазалыкта иштеген айымдар жок деп ойлодум. Анан 2 жыл бул идея менен жүрүп, мага көп кыздар жазып жүрүштү. Айжан эже, мен үйдө отурган айыммын, 5 балам бар, билим жок, бирок мен өлкөмө жардам берейин деп, балдарыма жакшы тарбия берейин деп ойлонуп жүрөм. Бирок мен уялам, мен бара албайм. Могу силерге маркетинг же пиар деген курстарга бара албайм. Бирок билим алгым келет деп ошондой көп жазчу мага. Жана мисалы экологический активизм да. Ошолор менен көп айымдар да жазышты. Мен эчтеке билбейм, бирок бул жөндө билип алайын деп атам, сизге жаздым деп. Где-то 2 жыл ойлонуп жүрдүм. Анан чечилдик, биз менен 40тан ашык айымдар барыбыз. Давайте 1 марта устроим праздник деп ошондой бири-бирибиздин группабызга жаздык. Ошо 7 күн уктабай жүрөбүз. Биздин айымдарга Баткенден, Оштон, Таластан, Караколдон көп группалар келип атышат. Өзү эле билеттерди алып, движение же коомдук кыймыл биздин айымдар бүт айымдарга үчүн дем болсун деп. Айымдар үчүн, Айымдар үчүн. Айымдарда дем болсо, то эркектерде сөзсүз болот деп ойлонобуз деп. Такое мероприятие планируем. Ушул иш-чара боюнча дагы жакшылап. Ооба. Бүгүнкү иш-чара. Кайсы спикерлер катышат? Бүгүн 15тен ашык спикерлер болот. Бул элге билинген мырзаларыбыз, алар келип, мисалы, ушундай бар, доктор Манолов деген билесизби, ушундай өзгөчө докторубуз бар. Айтып берет ден соолук боюнча жана аял менен эркектердин мамилеси кандай түз болсун, же проблемалар жөнүндө кантип чечиш керек деп айтып берет. Үй бүлөдөгү көйгөйлөр жөнүндө. Проблем много. Ар бир үй бүлөдө ушундай болот. Бирок биз туура маалымат алсак, бүт проблемалар чечилсе болот деп мен ойлоном. Ошондуктан бул чоң мырза бизге келип кетет. Анан дагы Эдуард Кубатов деген мырзаны билесизби? Биздин тоже биз барыбыз сыймыктанабыз, ушундай кыргыздардын биздин желегибизди бийиктиктен желбиреткен мырза. Эң бийик жака ошол инсан алып чыккан да. Ооба. Ошол инсан үчүн көп айымдар келатышат. То что фотосессия болот, жана өзүн китептерин алып келет. Эдуард мырза, анын да выступлениясы болот, тоже позитивное мышление, жана дем берүү, да, кандай вообще кризисный ситуациядан кандай чыгыш керек деген тренинг берет. Анан дагы бизден Арслан Кененбаев деген менин күйөөм, жана чоң тренер, ал бизнес боюнча тренинг берет. 12ден ашык айымдар, бул өзгөчө бизнестер бар. Мисалы Конти Пестри, бул биздин айым, жаш кызыбыз Америкадан билим алып, чоң азыр бизнестерди ачып атат. Ошо айым айтып берет, как начать бизнес с нуля. Акчаң жок болсо да кантип бизнес ача аласың. Же Малика деген айым кантип ресторанды ачса болот, кандай профессиялар бар рестораны бизнесте. Жана келет билим тармагынан Юля деген айым, аныкы 5 мектеби бар.
ал айтып берет кандай башталган. Кичинекей бир комнатадан баштап азыр 5 мектебиси бар. Кредит алып айтып берет. Кредиттер боюнча Алия деген айым келет, Халык банктын получается председатель правления тоже айтып берет. Ошондуктан биз англисче деген сөз бар, нетворкинг. Биз бирибиз менен маалымат алып, досдошуп, көп жакшы проекттер үчүн чогулабыз деп ушундай максат коебуз. Бүгүн мыкты иш-чара болот экен, кесиптеш барасызбы? Сөзсүз. Сөзсүз, бүтөбүз сизди. Сонун экен. Негизи биздин айымдар кыймылы өзүнүн максатына жетип аткан экен, Мен ойлойм, биз эң эмне айтам, өзгөчө нерсе биздин мисалы мугалимдерибиз, эң бийик, эң жакшы мугалимдерибиз жашоосун берет, турмушун бүт балдар үчүн берип, мисалы биздин Жыргаланда болгон 2 эжекебиз келет. Ушундай суук болсо да балдар үчүн 3-тө туруп, ушундай суук күнү келип, биз Министерство образования, биздин билим берүү министри менен сүйлөштүк, доктор айым жардам бериңиз, ошо айымдарды чогулткуңуз. Ошондуктан Жалал Абадтан жана Оштон биздин айымдарыбыз келишет, мугалимдерибиз. Ошолорго өзгөчө грамота, арда грамота берилет, жана белектер. Биздин ыктыятчылар келет, ковид боюнча иштеген көп, майыптар менен көп иштеген, жана раковый заболевание, онкологияда иштеген тарапта ыктыятчыларды чакырабыз. 12 ыктыятчылар, эң мыкты коомдук фонддун жетекчилери келишет. Жана биздин Баткенде болгон айымдар, биздин пограничник айымдарыбызды чакырдык. Бул 50ден ашык уже көп иштеген, тоже грамоталарды берилет. Дагы кимди биз чакырабыз? Дагы мен абдан сыймыктанам биздин докторлор менен. Ковид боюнча мен вице-мэр болуп иштегенде мен көрдүм кандай оол акыбалда биздин бүт медсестра жана докторлор иштешти. Ошондуктан биз инфекционный больницадан жана 1-чи городской больницадан чакырабыз айымдарды. Аларга да өзгөчө белектер берилет жана арда грамота. Анан биринчиден айтайын деген чоң рахмат, биздин вице-премьер Эдил Жолдубаевич келип кетет, өзүнүн сөзүн айтып кетет, биздин мааракебизди ачып берет. Ошондуктан дагы көп жакшы нерселер болот, сюрприздер болот, баарын айтпай эле коеюн. Келип көрүп биз менен майрамдап 8 март үчүн биз Кыргызстанда 8 март үчүн күнү эле биз аял жөнүндө ойлонобуз. Ошондуктан мен ойлойм, биздин коомдук кыймыл 1 марттан баштап бүт 365 күн аялдарыбызга жардам берсек, биздин өлкөбүз сөзсүз бат эле өнүгүп кетет деп ушундай максат коюп атабыз. Сонун, кесиптеш, эгер мүмкүн болсо, Айжан эжеге эркин микрофон берели. Аз гана убактыбыз калды. Эркин эле болду го микрофон. Убакыттын тардыгына карабастан эң маанилүү суроолорго жооп алып алып окшойт. Анан бир нерсени билген жакшы, аны бөлүшүү андан жакшы. Ал эми сиздердин тажрыйбаңыздар дал ушул кыргыз айымдарына арналган болсо, андан жакшы. Андагы ушундай иш-чараларды кийинки кайсы аралыктарга дагы пландап жатасыздар? Биз өзүнчө эле тест кылабыз да, ошол жактан 600дөн ашык айымдар келет, биз сурашабыз. 1 айда чогулалыбы же 3 айда чогулалыбы, кандай проекттерди жасайбыз. Ар бир тармактар үчүн биз проекттерди жасабыз. Мисалы, милиция айымдар үчүн биз келе албай калышты. Жана мен ойлойм, бул ушундай маракелер айсыз болсо жакшы болот эле. Ай сайын, анткени биздин Кыргызстанда 50% айымдар бар. Кандай гана профессияда иштебейт. Женщины в энергетике деген ассоциация бар. Жана женщины в трудоустройстве, это отделы кадров айымдар. Чоң, мен жаман сөз көрөм, политика, бирок чоң социалдык жумуш болуш керек да. Анткени мен ойлойм, биздин айымдар билимдүү болсо, биздин балдарыбыз билимдүү болот. Ошондуктан баарыңызды сурайм, колдоп бериңиз. Бүт масс-медиа, бүт каналдар келет, биздин мааракебиз жөнүндө айтып берет. Сонун, ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, конокто Айжан Чыныбаева, коомдук ишмер, бизнес-вумен, өзүңүз айткандай. Ыраазычылык билдиребиз, бүгүнкү иш-чарага ийгилик каалайбыз. Рахмат. Жогорку деңгээлде өтсүн дейсиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчү, Таң шоу программасы ушуну менен өзүнүн 2 сааттык түз эфирдеги берүүсүн жыйынтыктайт. Биз менен болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизди
Инстаграмдан nts.tanshola аккаунт аркылуу тапсаңыздар болот. Ал жакта акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп турабыз. Ал эми биз сиздер менен кийинки эфирлерге чейин дейбиз. Биз менен болгон бардык көрөрмандарга, биздин досторубузга дагы да болсо ийгилик каалайлы. Алдыңкы сааттар, алдыңкы мүнөттөр ийгиликтүү өтсүн. Ал эми кесиптешим Гүлүм жана Аба сиздер менен убактылуу гана коштошот. Алдыдагы эс алуу күндөрү, ишемби, жекшемби күндөрү ийгиликтүү өтсүн. НТС телеканалын эч кайда алыстабайбыз.